Aka kaçırı kendisine fıryon var eкен. Базардагы өрттөн ишкерлиги токтоп 3 миллион 482 миң чыгымга учураган ишкер Азамат Юлдашев жоопкер тарап жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадаминовдун таасири менен келтирилген чыгымды төлөбөй жаткандыгын билдирип чыкты. Бул боюнча Асранкуловдун үстүнөн Кадамжай райондук милициясына жана прокуратурасына арыз менен кайрылган. Bunun укасы Мадаминов Мурадил Ганиевич деген депутат жогорку кеңештин. Ошонун аракети аркылуу биздин Кадамжай районунун прокуратурасы дагы, милициясы дагы эч кандай иш алып барып жүрө албайт. Бул азыр Кадамжай районунун милициянын жетекчиси Кожобек Козубаев деген толку ошонун атын сүйлөп, разычылыгын гана билдирет тергөөдө. Кадамжай районундагы Баяман Батыр базарында Юлдашев эмерек сатуучу дүкөндү Мырзалим Асранкуловдон ижарага алып иштетип жүргөн. Ишкер өрт коопсуздугу сакталбаганын имарат ээсине бир нече жолу эскерткен, бирок алар көңүл бурган эмес. Имарат ээси буга чейин Кадамжай районундагы экотех инспекцияда жетекчилик кызматта иштеген. Өрт кырсыгын адистер текшерүүгө алгы чакта жаңы имарат тургузууга жетишип, ишти жабуу амалын көргөндөшөт. Өзү ушул система боюнча жетекчи болгон. Өзү дагы бир дагы ушул зданияларына эч кандай экотех инспекциянын коопсуздук чараларын колдонгон эмес. Здания курулуп бүткөндөн кийин гана экотех инспекцияга, өрт өчүрүүчү инспекторго здания курулуп бүткөндөн ушул зданияны келип текшерип бериңиздер деп. Күйүп кеткен зданияны 2 күндүн ичинде полный бузуп, темирлерин сатып, жок кылып бүткөн. Азамат Юлдашев укук коргоо органдарына ишеним артпай акыйкат издеп президент Садыр Жапаровго улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жолдоду. Бул Мадаминовдор, эми бул Асранкулов, Ганиевдер бул Кадамжайдын, мындайча айтканда киттери. Кем Садыр Жапаров, ошол Камчыбек Ташиев, Куманкул Зулушев өздөрү телевидениядан көрүп, бир эми биз карапайым адамдар үчүн мыйзам жолунда иш көрсөтүп берет деген бир өтүнүчтөр менен кайрылып жатат. 2003 буга байланыштуу экинчи тараптын да үнүн уктук. Жогорку кеңештин депутаты Мадаминов менен туугандык байланышы бар экенин, бирок анын бул ишке тиешеси жоктугун билдирди. Өрт кырсыгынын келип чыгуусунда өзү да чыгымга учураганын айтат. Бир тууган эмес, бирок инилерим болот, тууганым болот. Бирок ал депутатты айланайын, ушул депутат өзү бир окууну бүткөндөн бери ишке киришет. Кадамжайга келсе бир иш менен келсе келет, келсе келбейт. Анын да кошуп алганына таң калам. Пожарный эксперт барганда бар жок күйүп кеткен. Күлдөн башка эч нерсе калган эмес. Эч ким аны доказать эте албайт, анычы. Азыр эми айтса боло берет да, сакталган эмес, сакталган, баары сакталган. Өрт кырсыгында имарат толугу менен күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери өрттүн келип чыгуусуна кароо жүргүзүп, электр зымдарынан болушу мүмкүн деген тыянакка келишкен. Келтирилген чыгымдар такталган. Бул боюнча Кадамжай райондук милициясы тийиштүү экспертизалардын натыйжасында кылмыштын курамы аныкталбагандыктан өндүрүштөн кыскартылганын билдирет. Экспертизанын корутундусуна ылайык бул өндүрүш ишинде кылмыштын жана жоруктун курамы аныкталбагандыктан 30 сентябрда өндүрүштөн кыскартылган. Өрттүн кесепетинен материалдык жактан зыянга учураган тарап жекече жана жарандык тартипте Кадамжай райондук сотуна кайрылууга укуктуу экендигин тергөөчүлөр ошо эмеге Юлдашев Азаматка билдирген. Эки ишкердин ызы чуусунан кабардар болгон район жетекчилиги бул маселени өз көзөмөлүнө алып жолго салынаарын ишендирди. Бизге бир жолу кайрылган. Эгер бизге келсе, келбесе да азыр уже бул маселе боюнча өзүбүз карап, аныктап, бул жеке ишкер менен иш алып барабыз. Жеке ишкер Юлдашев келтирилген чыгымды Асранкуловдон өндүрүп алууну гана көздөйт. Ал эми Асранкулов Юлдашевдин үстүнөн сотко кайрылмай болду. Мындан улам эки ишкердин ызы чуусу көпкө созулчудай. Алмагүл Байгызы, Жыргалбек Абдижалил уулу, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.